Кыргызстанда 1 майдан тарта электр энергиясы 11 тыйынга кымбатташы мүмкүн. Министрлер кабинети калкка электр энергиясына болгон бааны ушул жылдын май айынан тартып көтөрүүнү сунуштап, токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, тариф инфляциянын деңгээлин эске алуу менен чыгарылган. 2024 жылдын 1 майынан тартып электр жарыгы 10,8 тыйынга кымбаттайт. Айына 700 киловатт сааттан ашык колдонулган учурда 23,3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандарга 35,4 тыйын. Айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулат. 700 киловаттка чейин бүгүнкүндө 1 сомдон. 700 киловаттан ашканы 2 сом 16 тыйын. Үй бүлөлүк көмөк деген тарифибиз бар. Бул калкка байланыштуу, буларга 50 тыйындан. Өндүрүштүккө катышкандар бул алтын кендегилер 5 сомдон, андан сырткары коммерциялык багыттагылар 2 сом 87 тыйындан. Сугат багытындагылар 1 сом 10 тыйындан. Электр энергиясына болгон баанын өсүшү коомчулукта талкуу жаратты. Айрымдар элдин мүмкүнчүлүгүн эске алыш керек десе, көпчүлүк электр жабдууларын жаңылоо үчүн тарифти жогорулатууга макул. Туура эле деп ойлойм, кичине элдер жардам кылыш керек өкмөткө. Көз карашым түз эле, балким ошол баягы ремонт кылабыз деп атпайбы эмелердичи. Мүмкүн ошол үчүн дагы көтөрүп аткандар да. Эми азыр негизи эле жакшы иштеп атат го баардыгычы, ошол балким ошону көтөрөбүз деп ошондой өчүрүүлөр болбосун деп кылып аткандыр. Эми 11 тыйын деген бул менин оюмча андай деле чоң эмес да. Кымбаттап атпаса жакшы да бизгечи. Кымбат болуш керек эмес. Мына айыл апаларында эми иш жумуштары башталды. Ошо иш жумуштарына байланыштуу баарында кыйынчылык да, акчаны, эме электр энергиясына төлөп койгонго. Эми бар жокту көрүп атабыз, шарттарды бар жок бузулган. Эски трансформаторлар 30 жылдан бери элдер эле туура түшүнүш керек, эми бардыгын оңдош керек. Адистер ГЭСтердеги жана көмөк чордондогу электр жабдыктарынын эскилиги жеткенин, айрымдары эгемендикти алгандан бери жаңылана электигин айтып келишет. Буга өз кезегинде каржылык мүмкүнчүлүк жетпей, бул тармакка көңүл бурулбагандыгы менен түшүндүрүшөт. Эң арзан баа энергияга биздики. Бирок мында карасак, тетиктерди алмаштырып, оңдош үчүн каражат керек. Каражатты каяктан алабыз? Тарифтерди секинден көтөрүп, анан кийин каражат табыш керек да. Андан тышкары мына токтогулду азыр үч коргондо атабыз, ошону оңдоп алып отурган болсок, азыр иши мощность көбөйөт. Мощность көбөйгөндөн кийин светти дагы элдерге кеңири берилип калат да. Токтогул ГЭСинин биринчи гидроагрегатынын реконструкциялоо ишинин башталганына 20 күндөн ашты. Бул иште 2024-25 жылдын күз-кыш мезгилинде калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн толук бүткөрүү пландалууда. Эгер жумуш ийгиликтүү аяктаса, Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу дагы 60 мегаваттка көтөрүлөт. Мындан тышкары 3 коргон ГЭСин модернизациялоо долбоору дагы башталган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.